Салам алейкум достор. Мен азыр силерге бир канча жыл мурда грин карта утуп Америкага келген. Азыр үй бүлөсү менен Лос-Анджелес шаарында жашаган мен досум Курман менен Америка жөнүндө суроо жооп кылдым эле, ошону көрсөтөм. Бул жака кимдер келсе жакшы болот, айына канча акча кетет, биринчи келгенде кайсы шаарларда калса жакшы болот деген суроолорго жооп берди. Мен Курмандан сырткары дагы бир канча кыргыздарды көрдүм. Кээ бирөөлөрү кыйналып жүрөт, кээ бирөөлөрү жакшы эле жашап жүрөт. Мисалы бирөө кыйналгандардын бирөө эки баласы жана аял болуп келиптир, дагы эки баласы Кыргызстанда калыптыр. Бул жактан тез арада кетиш керек деген сөздү айтты. Бул жерде бала чоңойтса болбойт экен, булардын үй бүлөлүк баалуулуктары бизге туура келбейт экен деген сөздү айтты. Дагы бирөө ортомчуларга өтө көп акчаны берип бул жака келиптир, Мексика аркылуу өтө кыйналып келиптир. Эми азыр бул жакта курьер болуп иштеп жүрөт. Мен ошол акча менен Кыргызстанда эле бир чакан бизнес баштасам болмок экен деген сөздү айтты. Бул жака кээ бир блогерлер келип бул жакта өтө мактап кетип атат, ошондой кылбаш керек экен деген сөздү айтты. Адамдар чындыкты уккусу келбейт экен, бул жака келгиси келген адам чындыкты айтсаң сени жек көрөт экен деген сөздөрдү айтты. Жакшы эле жашап жүргөн кээ бир балдарды көрдүм. Алардын жашоосун эгер силерге көрсөтсөм, чыныгы американская мечта болуп көрүнөт. Алардын жашаган үйү, айдап жүргөн машинеси, кылып жүргөн бизнеси көрсөңөр ошондой болуп көрүнөт да. Америка жакшы экен, сонун экен, бул жака келиш керек экен десем, жанагындай кыйналып жүргөн толтура кыргыздар бар. Ошолорду карап Америка жаман экен, бул жака келбей эле койгула дейин десем, бул жака келип мүмкүн башта кыйналган, бирок тырышып иштеп, бизнес кылып, бутка туруп кеткен, азыр жыргап жашап жүргөн дагы толтура кыргыздар бар. Ошондой достор. Ошон үчүн мындай видеолорду ошол бир адамдын көз карашы, бир адамдын ою катары көрүп койгула. Бул Курман бир канча жылдан бери бул жакта жашайт, бул жакта билет, бир канча шаарда жашаган. Ошол өзүнүн байкоолору менен силер менен бөлүшөт. Менимче бул силерге пайдалуу болот. Америкада однозначно эми Америкага келгенге стоитпи, не стоитпи дегенде, конечно, стоит, мне кажется. Себеби дегенде биз эми мындайча айтканда Кыргызстан дүйнөдөгү мамлекеттердин баягы жетишкендик боюнча алып караганда эң эле ылдыйларда турабыз да, мисалы. Америка болсо эң үстүндө турат да. Ошого биздин мисалы Кыргызстандын точкасынан Американын точкасына секирип өтүү бул негизинен эле өтө чоң жетишкендик деп карасак болот да. Анан негизи эле ошо бул жакта жашоо кандай, бул жакта мисалы расход жагынан кандай дегендерге албетте бул жактын эми топовый өлкө болгон үчүн кымбатчылыгы бар, өзүнүн баягындай жашоо стандарты бар. Ага албетте мындай кандай десем, то есть бул жака келе турган адамдар, Америкага келе турган адамдар баягындай Кыргызстанда уже отурукташып калган, семейный болуп калган адамдар эмес, мындай көбүнчө жаштар келсе, бойдоктор келсе, мисалы 30 жашка чейин деп коеюнчу, баягындай эң күчү толуп турган кезде келсе, аларга возможность, мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болот, потому что бул жакта жашоо шарты, баягы стоимость боюнча алып караганда ошол жагынан мындайча алганда актап кетет да. Потому что мындай расход жагынан алып карасаң, бул жакта Америкада бир адамга бир айда где-то бир 1,5–2 миң доллар арасында расход кетет да. Бул бир кишини алып карагандачы. Эгер бойдок болсо, мисалы бул жакта ошо LA болсо деле, Чикагодо болсо деле, или Нью-Йоркто болсо деле баягындай жатакана сыяктуу бир үйдө, баягы Москвада бар эмеспи, бир канча киши бир жерде жашайт го. Квартирант деп коеюнчу. Ошо бир бөлмөнү 2 киши, 3 киши, 4 кишиге чейин бөлүп алып, анан кийин ошонун, то есть арендная платаны бөлүп алып туруп, ошонун немесин арзандатса болот да. Болбосо, ошо үйлөрүнүн бир кусокторун арендага бергендер бар. Мисалы бир кишиге $600 башталат, $1000 чейин, жерине жараша, ошол зданиянын немесине жараша болот алар. То есть мен айтайын дегеним, бир бойдок адам келсе, бир киши мисалы. Ал бул жакта кете турган, анын үчүн кете турган расходтору ошо квартирасына 600–700 деп коелу орточо эсеп менен. Анан телефонуна, анан страховкасына болуп бир аз кетет.
Тамак ашына $600-700 деп койсок, анан может нары бери кийим кечесине $300-500 деп койсок, ошондо бир адамдын расходу где-то $2000 түзүп калышы мүмкүн. Бул баягындай минимальный расходдор да. Анан ошонун үстүнө сверху бул жакта баягындай эң эле жөнөкөй жумуштардан келгендердин көбү ошо тамак доставка кылып иштешет. Курьер да, тамак курьер доставка болушуп иштешет. Ал машинаны деле арендага алып иштетсе болот. Бир жумасына $200 арендага алышат. Мисалы Toyota Prius'тарды примерно айтып атам мен. Алып анан ошонун үстүнө сверху ошо машина менен доставка кылып иштеп, анан кийин ошонун үстүнөн түшкөн акчаны өзүнө иштетсе болот да. Ошондо бир адам эгер мындай жалгыз болсо, бойдок болсо, бул жака келип $3-4 миң айына акча кылса болот. Анын $2000 расход кетирсе, бир айда $2000 өзүнө калышы мүмкүн да. Бирок эгерде келген адамдар бизде баягындай азыр эми Мексиканы жаап коюшту. Мексикадан келип атышкан да, мисалычы семейныйлар келишет да. Анан келгендердин көбүнүн жаш балдар болот, же болбосо бул жака келип эле баягы Кыргызстандагы түшүнүк менен эле кайра эле бала төрөшөт, же болбосо бир аз улуу балдарын Кыргызстанда таштап өздөрү бул жака келип дагы балалуу болушуп, ошондойлор бар да, мындай жолуктурууга болот. Алар үчүн жашоо бир аз кыйыныраак болот, потому что мындай грубый математический расчет менен алганда, ошо бир адамга $1,5 миң $2 миңден эсептесек, ошондо 5 кишилик үй бүлө болсо, бул кыргыздарда өтө мындай кездешкен эме да, жагдай. Ошондо бир үй бүлөгө айына $7 миң $8 миң жөн эле расходуна кетет да бул жердечи. Анан кийин дагы башка бир маселе, мисалы Америкада эгер жакшыраак квартира снимать этип жашайм десе, жакшыраак үйлөрдө жашайм десе, анда бул жакта баягындай бөлмөнүн, мисалы 2 комнат үйгө, булар залды комнат деп эсептебейт. 2 комнат үй бул жакта бир бөлмөлүү үй деп эсептелет да. То есть бир бөлмө, bedroom, анан бир залы. Ошо бир комнат деп эсептелет. То есть бир бөлмөлүү үйгө 2 адамдан көп киргизбейт бул жакта. Ошондой эмеси бар. Мисалы бир адамдын 2 баласы болсо же 3 баласы болсо, ошондо 2ге бөлүшүң керек да. Мисалы 5 кишилик үй бүлө болсо, аларга значит 3 бөлмөлүү үй керек деп бул жакта айтылат. То есть анан кээ бир штаттарда, мисалы Калифорния жакта залга 1 киши жатса болот деп, то есть по закону ошону уруксат берген компаниялар бар, закон аны позволять этет, бирок башка штаттарда, мисалы Далласта, Чикагодо биз жүрүп келгенбиз, андай көп деле карашпайт да. То есть андай карабасын, анан 2 комнаталуу үйгө биз 5-6 киши балам чакам менен кирип алайын десең, анда арзаныраак үйлөрдү снимать эткенди карашың керек да. Бирок азыр эми Мексика жабылып калды. Граница кандай болуп жатат билбейм. Социалдык жашоо дегенде эми бул жакта кандай? Москвадагыдай эле деп койсом болот, бирок кыргыздар көп бул жакта, чындыгын айтканда. Өзгөчө Чикагодо может 50 миңдей кыргыз бар деп атышкан. Өздөрүнүн чайханалары ачылган, өтө көп чайхана ачылды, по-моему, бул жылы. Эми биздин бул Лос-Анджелесте өтө деле көп эмес. Флоридада бар, Сиэтлда деле бар, Нью-Йоркто, Филадельфияда, Агаяда кыргыздар көп. Анан ал жакта уже баягындай көп болгон үчүн өздөрүнүн ишкерлери, өздөрүнүн кафелери, кыргыздарга болгон услугалар, алар да көбөйүп калган да, мындайча айтканда. Жаңы келгендер үчүн албетте Чикаго оңоюраак болот, потому что өзүнүн тааныштары эле, туугандары эле ошоктон таап көрүп калышы мүмкүн. Негизинен биз эми баягы мен ишиме дагы байланыштуу, ошо LA жакта жүрөлү деп чечтик быйыл. Ошону байкаштырып көрүп атабыз, бирок бизге LA'дын погодасы жакты, круглый год бул жакта ошо 20 градус болуп тура берет, мына мондай болуп, азыр кыш. Бирок кече эле жамгыр жаады, а так бүгүн күн чыгып турат да, мисалы. Куртка албайсың дегендейчи, мындай погода жылуу да. А так бул жакта районго жараша үйлөрдүн баалары өзгөрөт.
мектеп жакшы болсо ошол мектептин айланасындагы үйлөрдүн арендасы кымбат болот. Мектеп жакшы болгонунун себеби ал жердеги ошо жашаган тургундары жакшы жашап атат деген мааниге дагы келет да, потому что ал жердегилер эми бир аз кымбатыраак мектептерди өздөрүнө позволять эте алат. Мектептер еще жакшыраак боло алат, безопасность жагынан, мисалы балдарга коопсуздук жагынан, бомждору жок, ичилбейт, чегилбейт, таза коом деп мындай жакшы бир баягындай келечекти ойлогон коомдор жашаган жерде жашаса болот. Бирок албетте мисалы ошол эле бир кичи үй бүлөнүн расходу Чикагодо же башка Флорида, Далластарда арзан болсо, мисалы ал жакта арзан да чындыгында, бул жакта LA может быть 2 эсе кымбатыраак болот. Ошол эле эме болушу мүмкүн услуга, бирок жашоо шарты, тазалыгы, коопсуздугу жагынан LA-дин баягы центр жагын айтпай элемин, биз жашаган жакта Orange County деп коет, ошол жактарда көп нерсе кымбат, бирок ошого жараша элдер салымын кошуп, налогун төлөп эметишет да. Бул жагынан алып караганда ошондой, бирок расход жагынан алганда, опять же, Лос-Анджелес жакта, Калифорния жакта налог жагынан өтө эле көп налог алынат. Мисалы Флоридада, Далласта, Техаста эме жок да, подоходный налог деген нерсе жок. А бул жакта болсо налог бар. То есть налогдун түрлөрү бар, и көп да налогчу бул жактачы. Демократический штат. Бирок мындай ошол стандарты жагынан, жашоо жагынан өтө эле жакшы, бирок ошонун бир баасы болот да. Ал эми мисалы эчтекеси жок, акыркы акчасын эмеге салып, баягы эмне деп коет, тобокелге салып, куржунун артып келе бергендер бар. Алар үчүн албетте жашоо кыйын болбой койбойт. Бирок ошондойлор негизи баягы бири-бирине жардам бериш үчүн, бири-бирине поддержка бериш үчүн ошо Чикагодогу кыргыздар көп жактарга өздөрү менен кошо группа менен келген башка кыргыздар болсо ошол жактарга барса, ал жак более-менее оңоюраак болот да. Мындай биринчи этаптар үчүнчү. А так бул жака келип алса эч кимди тааныбайт, англисче билбейт, балдар дагы билбейт, страховкасы болот, доктору болот дегендейчи, аларды жасап кетиш, бирөөнүн жардамы болбосо бир аз кыйын болот башында.